Жакынкы бир жума ичинде өлкө аймагындагы базардагы соодагерлер нааразычылык акциясына чыгышты. Алардын негизги талабы ККМды жоюу болду. Бул тууралуу президент Садыр Жапаров дагы акцияга чыккандар менен жолугушууга барып, аларга 6 ай убакыт берди. Биз азыр жогорку кеңештин депутаттарынан салык системасы кандай жүргүзүлүп жатат, түшүндүрүү иштери кандай болду, ошол тууралуу пикирин сурап көрмөкчүбүз. Негизи ар бир маселени чечсе болот. Ошол үчүн кече күнү мен ойлоп атам, президент айтканда тайм аут алышты. Эми бул жарым жылда эле болду, жарым жылдан кийин кайра эле ККМди киргизебиз деп отурбастан, мен айткандай иштешибиз керек. Баарыбыз иштешибиз керек. Мен как депутат катары, өкмөт, журналисттер катары баарыбыз силер деле блогерлер болобу, депутаттар болобу, эгерде мамлекеттен бүгүн bir акча каражат бөлүнсө, силер деген ушуну мындай күнүгө bir жарым саат эфириңерде берип тургулачы, кантип жасайбыз, кандай кылабыз депчи. Ана мен айткандай компанияларды бүгүн түзүшүбүз керек. Сөз допустим bir ошончо 1000 деген адамга бухгалтерлер табылбайт. Ошол үчүн биз как-то bir ошол проблеманы чечип, грант болобу, мамлекеттен акча бөлөбүзбү, бирок ошондой компаниялар түзүлүш керек, финансовый. Алар ар бирөө жок дегенде 100дөнбү, 200дөнбү, 500дөнбү жанагы предпринимательдерди бухгалтериясын баягы 1 жылдай, 2 жылдай жасап берип, үйрөтүп, анан кийин көрүш керек да. Негизи мындай коркунуч деле жок, эгерде билсе. Вот билбеген адамдар кичине коопсузданып алат да. Негизи менин оюмча өкмөт элге жакшы мындай бир маалымат бере албайт деп окшойт да. Ошону кантип колдонуу боюнча, анын канча пайдасы бар, канча пайдасы жок боюнча элди маалымат жагынан кичине ката кетирип атышат деп окшойт деп эсептейм. Бирок биз кичинекей комок болобу же чоң ишкер болобу, баарын тең бир нукка салышыбыз керек. Бир нукка салынышы керек, ар бир жаран өзүнө милдеттүү налогун төлөш керек. Ошол налог төлөгөнгө жараша ар бир жаран мамлекеттен ошол налогум каякта, мектебим каякка салынды, тиги дары-дармегим каякта, милдеттүү нерселерин сураганга ошондон кийин укуктуу болот да. Ошон үчүн мен туура деп эсептейм. Ар бир ишкер өзүнө тиешелүү налогун төлөш керек, бирок ирети менен болуш керек. Өзүнө жараша, иштеген ишине жараша төлөш керек. Өкмөт элге туура анан масштабына бир жакшы маалымат берип, эл менен ошол жагында жакшыраак иштешсе, эл түшүнөт болуш керек деп эсептейм. Анткени кечеки көрдүңүздөр, митингдердин ичинде көбү ККМге каршы болгону менен экинчи суроосу кантип колдонобуз деген. Налоговыйга барсак, налоговый инспекторлор өздөрү даяр эмес. Налоговый инспекция өзү даяр болбосо, бизден эмне сурап атасыңар деген талап болду. Ошон үчүн налог болуш керек, милдеттүү түрдө төлөнүш керек, бирок ага чейин база даяр болуш керек. База даяр болгондон кийин анан төлөбөй койсо, сураса болот. Мен бери какшап келатам. ККМ боюнча базарларда чатак чыгат, эл даяр эмес. Ошон үчүн эртерээк ККМ боюнча иштегиле деп өкмөткө айтып түшүндүрө берип, тилим какшап бүттү. Мындай болуп атат. Салык кызматы элге түшүндүрө албай койду чоң базарларда. Элди бөлүш керек да. Кыргызстанда азыр базарда отурганда элди бөлүш керек деген мындай түшүндүргүлө, аны сразу уч жерден бөлүп алганан бөлүп албай эле. Базарларда отурган эл экиге сатуучуларды, соода саттык менен иштегендерди бөлүш керек. Бирөө өндүргөндөр, бирөө соода саткандар. Өндүргөндөргө текстилчилер келет. Буларга башкача ыкманы колдонуш керек. Ал эми саткандарга башкача ыкманы колдонуш керек. Салык кызматын түшүндүрө албагандыгынан эң сонун жакшынакай ККМ салык реформасы токтоп калды. Дагы 6 айга кечең деп атат. Салыкты баарыбыз төлөшүбүз керек. Бул сөзсүз. Бул биринчи. Бул өзгөртүүсүз. Салык болгондо гана бардык нерселер өзгөрөт. Жашообуз өзгөрөт. Бала бакча, мектеп, жолдор бардык нерсе салынат. Салык салбасаң, салык албаса эмне каяктан табабыз акчаны? Ошондуктан ККМди сөзсүз киргизишет, бирок дагы эле түшүндүрө элек. Дагы эле түшүндүрүү ишиндери жүргүзүлө элек. 6 ай бар. 6 айдын ичинде түшүндүрсөк, түшүндүрдүк. Түшүндүрбөсөк дагы балайга калабыз.
салыкчылар базарларга барып, мен айтып атам, чатырларды тиккиле, отургула, салыкты жакшы түшүндүргөндөр менен барып, элге түшүндүргүлө. Мындай болсо мынча болот. Болгон Адан Яга чейинки чынжырды түшүндүрүп берип койсунчу. Элге түшүндүрсүн. Сен мисалы эмне менен жаңылыштасың? Мен мисалы картошка сатам. Сен картошка саткан, алма саткан, чеснок саткан, мисалы булар кандай? Андан оптом кийим саткандар кандай? Дордойго тыштан алып келип текстил киргизгендер кандай? Мунун баарын элге түшүндүрүш керек да. Европадан же Кытайдан товар алып келип контейнерге коюп саткандар кандай төлөйт? Бир контейнерди 4кө бөлүп алгандар кандай төлөйт? Бир контейнердин арендага берип коюп, ээси жыргап жатат, ал кандай төлөйт? Ичиндеги көчө 200-300 сомдон доллардан төлөйм деген кандай төлөйт? Ушуну түшүндүрүш керек. Өкмөттүн салык кызматына 3 деген баа койгон өткөндө. Эгер дагы эле ушундай улана берсе, анда салык кызматынын төрагасы кетиш керек кызматтан. Бир салыктын айынан өлкө коопсуздугу ушундай коркунучка келдик да. Бир салыктын айынан бардык жакшы иштерди өкмөттүн талкалап салды. Ушундай болсун. Түшүнүктүү. Мен оюмча мындайда азыр ишкерлердин көбүсү көздөн чыксын. Көбүсүдөн чыгып, өзүнүн бизнесин легалдаштырса, өздөрү үчүн эле жакшы. Анткени бул жакта пайыздык чендери, ставкалар, налоговый ставкалар өтө эле мындай эң төмөнкү пайызда деп айтсам болот. Биз өзүбүз кабыл берген мисал боюнча 30 миллионго чейин 15 болсо, андан нерселер кетсечи, булардан жакшы эле шарттарда булардын кыйналып атканы ошо учет, учетту кантип жүргүзүү. Негизинен салык төлөйбүз деп эч ким айткан жок. Бирок ошо учетту жүргүзүү механизми ушул күнгө чейин иштелбей, тактабай, жөнөкөй даяр эмес деп ушул себептен айтылат. Бирок азыр эми мындай карасаңыздар, мына крупный компаниялар, башкалар, алар өздөрүнүн бухгалтериялык эсебин жүргүзүп атышат. Аларга деген отмена болгон жок да. Алар кандай багытты алып келсе, ошол отчетторун жүргүзүшөт. Ошондуктан 6 айдын ичинде мындан чоң жүргүзүлдү, ушул айдын ичинде салык органдары менен биргеликте жана башка финансисттер менен биргеликте учетту кантип алып барышты жолго коюп кетиш керек. Пикири менен кошулабыз. Раз аткаруу бийлигинин башында президент турат. Өзү айтты, ошол салыкчыларыбыз даяр эмес экен. 24-жылдын июлуна чейин деп срок берди. Биз эми мыйзам чыгаруу болгондо байланыштуу көбөлөр аралаша албайбыз. Канчалык деңгээлде салыкчылар даяр экендиги. Тууралуу чечим болду деп ойлойм мен. Ишкерлердин, содагерлердин үйү үчүн койгон талаптары бул жакта. Эми менин оюм, мен как мурун бизнестен саясатка келген ишкер катары сөзсүз салык төлөш керек да. Салык деген бул ошол социалдык жакта муктаж адамдарыбыздын кете турган акчада салык төлөш керек деген. Эге сиңириш керек да. Салык сөзсүз төлөш керек. Сода кылдыңбы салык төлөш керек болду. Системаны жолго коюучачы мисалы талап коюлуп уруксат түзүлөт. Эми келечекте мына дагы 6 ай срок бербеди. 6 айдын ичинде ошол өкмөт катып жүргүзүп, ошол биринчи кезекте алдын ортолукту табыш керек. Анан кийин акырын алып келсе, биринчи эле чочутпай, бизнесмени чочутпай, акырын алыш керек. Тепкич менен өтүш керек. Менен барып жолукканы комшулукка белгилүү болду. Туура карады. Элге жакын болуп, элди жерден турган жакшы. Бирок КГМ боюнча айтсак эми ачык айтканда чоң бир маселе. Буга чейин деле болуп келген бир гана бул базар экономикасында, базардын ичиндеги содагерлердин себеби көп түрдүү товар бар да. Ошону кайсы форматта изилдеп чыгарып берүүнү налог кызматы, салык кызматы чындыгын айтканда бир аз мүчүлүштүктөр болгон. Аны бул жерде келгенде деле биз айтканбыз, жетекчиликке мисалы мен жеке өзүм деле айтканмын. Кээ бир тармактар ошол АСУ программа боюнча, ККМ боюнча, ЭТТМ боюнча кээ бир мүчүлүштүктөр болуп да
себеби биз эми жерлерге барганда ошондо кара суу базарынын ишкерлери менен дагы жолукканда ушул көйгөйдү көп айтып келишет да. Анан эми албетте буларды деле туура түшүнсө жогору жактан тапшырманы алып ушундай көтөрүлөбүз деп жалпы программа болгондо БТВ жактарын бир сыйра карап чыгышса жакшы болмок. Эми кемчиликсиз иш болбойт экен. Дагы 6 ай убакыт берди. 6 айда мен ойлойм баардыгы калпына түшөт. Эми азыр ККМди комментарий берген уже кеч болуп калды го дейт. Эмнеге дегенде токтура айтып атасыз. Мына кече күнү президенттин сөзү эл алдына чыгып, элди түшүнүп, ошо дагы жарым жылдык убакытка созуп атат. Бул дагы болсо ошо мен ойлойм ошо элге дагы убакыт берилди даярданганга, анан ошондой эле салык кодексинен дагы бийликке дагы убакытта ошо туура кылып атасыз, туура эмес кылып атасыз, жок кандайдыр бир жеңилдиктерди кылсак болобу деген бул ошо убакыт деп ойлойм. Негизи эле түшүндүрүү иштери жакшы жүрбөгөндүктөн ушундай нааразычылыктар келип чыкты деп атат да. Өзү эле салык кызматы кандай түшүндүрүү иштерин жүргүзүп атат сиздин бабыңызда? Эми түшүндүрүү иштери деп айтып атышат, бирок канчалык миң түшүндүрүшсү деле туптура айткандай эле ага деген ошо отчет бериш үчүн бухгалтер алыш керек болуп атат да. Эми мындай карасак базарда деген эми билими жогору эмес, допустим, среднее образование жогосо улап калган биздин ата-энеси менен тең кишилер соода кылышат да. Ал кишилерге бүгүнкү күндө ошо ККМ менен колдонгон, ошого эле интернетке кирип отчет берген өтө эле чоң кыйынчылыкты жаратат да. Элементарно телефондогу ошол эле эми WhatsApp го баарысы өздөштүрөк, бирок ошол эле Instagram болобу, Facebook болобу, же кандай бир башка приложенияларды мен ата-энем үчүн деле мындай кичине оорчулук жаратат да. Анан түшүндүрүү иштерди жүргүзүш керек, бирок мен ойлойм кандайдыр жеңилдикке барышат го деп. Менин оюм боюнча кече барып биздин президент Садыр Нуркожоев точканы коюп келди. Ал бардык ушу мен бере турган жоопторду ал берет. Ал киши мен эмес. Ал киши Кыргызстан үчүн эл шайлаган президент жоопту берди. Биз ага ашыкча комментарий бере албайбыз. Рас ал киши айткандай анын бардыгы ал киши бүтүн бардыгын анализдеп, изилдеп туруп, анан кече элге чыгып. Сиз өзүңүз кызыгып көрдүңүзбү салык системасына кандай жүргүзүлүп жатат? Жок, мен кызыккан жокмун. Бул жерде өзү бизде да жогору кеңеште ошо системада иштеген экономисттер, финансист бар, ошолор анализдеп, изилдеп көрүштү.